Бул сабакты баштаардан мурда иншаллах кичине кыскача илимдин фазилети жөнүндө, илимдин артыкчылыгы жөнүндө айтып өтөйлү, эскертүү иретинде. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат." Аллах Таала силердин ичиңерден ыйман келтиргендерди жана илим ата кылынгандарды даражаларын көтөрөт деди. Бул жерде Аллах Таала ыйман келтиргендерден дагы андан кийин илим ээлерин өзгөчө айтып атат, алардын даражаларын көтөрөт дейт. Аллах Таала илим ээлеринин кимде ким илим алып, ошолго чын ыхлас менен амал кыла турган болсо, бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы анын даражасын көтөрөт. Ошон үчүн асларда келет, Меккеге Ибн Аби Абза деген бир кишини башчы кылып дайындайт. Аллах алем, Хузайфа радыйаллаху анху бир сахаба дайындайт. Умар радыйаллаху анху айтат: "Меккеге кимди таштадың?" дегенде, ошо Ибн Аби Абзаны таштадым дейт. Ошону башчы кылып таштадым дегенде, Умар радыйаллаху анху айтат: "Ал ким?" дейт. Анда айтышат: "Ал деген ушундай кул болгон, андан кийин азаттыкка чыккан" дейт. Анан Умар радыйаллаху анху айтат: "Сен эмне кулду башчы кылып таштадыңбы?" дегенде, ал Аллахтын китебин жаттаган деп айтат. Ал Аллах Тааланын китебин жаттаган дегенде, Умар радыйаллаху анху айтат: "Чындыгында Аллах Таала дейт, бул китеп менен бир коомду көтөрөт" дейт. Бир коомдун даражасын көтөрөт, бир коомдун даражасын түшүрөт дейт. Кандайча дегенде, кимде ким ушул Кур'ан китепке, Кур'андагы илимдерге окуп амал кылган болсо, Аллах Тааланын даражасын көтөрөт сөзсүз түрдө. Канчалык деңгээлде амал кыла турган болсо, ошончолук деңгээлде анын даражасын көтөрөт. Кимде ким ага амал кылбай турган болсо, анда Аллах Таала анын даражасын түшүрөт. Ошон үчүн бул илимдин артыкчылыгы өтө чоң. Жана айтып өткөн аятта Аллах Таала имандууларды жана илим ээлеринин даражаларын көтөрөт деди. Ал айтышат, ал даражалар эмне? Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Башка аятта айтат: "Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Билгендер менен, илим ээлери менен илимсиздер тең боло алабы дейт. Албетте тең боло алышпайт. Ибн Ражаб рахимахулла айтат: Аллах Таала мындан башка аятта тозок ээлери менен бейиш ээлерин салыштырган сыяктуу эле бул жерде илим ээлери менен илимсиздерди салыштырды дейт. Башка аятта айтат: "Хал ястави асхабун нари ва асхабул жанна, асхабул жаннати хумул фаизун." Тозок ээлери менен бейиш ээлери экөө тең деп ойлойсуңар дейт. Экөө тең болуша алабы дейт. Жок, эч качан андай болбойт. Бейиш ээлери алар эмне? Жеңишке жеткендер, ийгиликке жеткендер дейт. Ошол сыяктуу эле бул аятта дагы Аллах Таала эмне деди? Билгендер менен билбегендер эч качан тең боло албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин." Кимде ким Аллах Таала кимге жакшылык каалаган болсо, анда ага динди үйрөтүп коет, динди түшүндүрүп коет. Алымдар айтат, бул хадистин тескери мааниси. Эмне? Аллах Таала кимге илим берген эмес болсо, шарият илимини берген эмес болсо, шарият илимин ата кылган эмес болсо, Аллах Таала ал адамга жакшылык каалап атат дейт. Аллах Таала ал адам үчүн дүйнөнүн баарын берип койсо дагы, бирок шариаттан жахил болсо, кантип намазын окушуну билбесе, зекетини билбесе, дарат алышын билбеген болсо, ал Аллахтын жакшылык каалаганы эмес ал пендемге. Ал эмне? Илим берген эмес болсо, Аллах Таала ага жакшылык каалап атыптыр деген мааниде. Ошон үчүн бул илим өтө зарыл нерсе да. Алымдар айтат, адам үчүн бул илим суудан дагы, абадан дагы зарыл нерсе дейт. Эмне себептен дегенде, адам баласы эгерде суу жок, суу жетишпей, аба жетишпей өлүп калган болсо, бул дүйнөдөгү жашоосудан өлөт да. Бирок түбөлүктүү жашоо бар ал жакта. Ал эми илимсиз, динди билбей, дин жөнүндө үйрөнбөй, динге амал кылбай, таухидти билбей өлгөн болсо эмне? Акырети өлөт анын, түбөлүктүү жашоосу өлөт. Ошол себептен бул илим нур, илим курал да, илим курал. Ошон үчүн илимге кайдыгер карабастан, чын аракет менен жазып, кайталап, окуп, угуп, жаттап, ошондой алууга аракет кылыш керек. Азыркы күндө негизи илимдин фазилети жөнүндө ушунчалык аят, хадистер көп келген.
Бирок алымдар айтат, ошого карабастан ушул илим талап кылуучулар эң аз адамдар, эң аз. Алардын ичинде дагы туура багытта, Ахли-сүннә вал жамааттын жолунда туура багытта илим алгандар өтө эле аз. Алардын ичинен дагы туура багытта илим алгандардын аракет кылып, кайталап ошо алган илиминен пайдалангандарын андан дагы аз. Ошон үчүн бул илимге кайдыгер карабаш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айткандай: "Я Яхья хузил китаба бикува". О Яхья дейт, бул китепти эмне? Күч менен, мындай чындык менен, катуу аракет менен алгын дейт да. Эптеп эле жанакындай бош убактымда кичине угуп коеюн, зериккенде кичине сабакка катышып коеюн деген нерсе менен бул эмне? Илим алынбайт да. Алымдар айтышкан, эгерде илимге бардык өмүрүңдү берсең, ал сага бир аз бөлүгүн берет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка хадисте айтат: "Ман салака тарикан ялтамису фиhi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal janna". Кимде-ким бир жолго илим талап кылып чыккан болсо дейт. Алымдар айтат, ал жолго чыгуудан максат сөзсүз түрдө бир жака сапар кылуусу зарыл эмес дейт. Ушул илимге канчалык болсо дагы аракет кылган болсоң, үйүңөн чыгасыңбы, бирөөнүн алдына барып окуйсуңбу, кыскасы илим алуу үчүн кыймылдаган болсоң эмне? Аллах Таала ошол себептүү ага бейишке кирүүнү жеңилдетет. Бейишке баруу жолун жеңилдетет дейт. Негизи мусулман адамдын баардыгыбыздын максатыбыз эмне? Аллахтын ыраазылыгына жетип, бул дүйнөдө Аллахтын сыноосунан өтүп, акыретте эмне? Бейишке кирүү. Ушул негизги максатыбыз жашоодогу. Ошол нерсени эң жеңилдете турган нерсе бул илим. Дагы илимдин артыкчылыктарынан бардык ибадаттардын бардык түрү, жада калса ибадаттар эле эмес, мамилелер, адамдардын арасында мамилелер дагы ушул илимге курулат. Намазды кантип туура окуйбуз? Бул илим менен болот. Кантип дараттык туура алабыз? Гусулду кандай туура алабыз? Сода сададан кандай адал болот? Мунун бардыгы эмне? Илимдин негизинде болот. Демек, бардык жашообуздагы бардык нерсебиз илимге муктаж. Ал эми илим эч нерсеге муктаж эмес. Илимге бардык амалдарыбыз муктаж. Ошон үчүн эң биринчи зарыл нерсе бул илим. Ошон үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызга буйруган: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллаху вастагфир ли замбик". Билгиниң деп биринчи илимге буйруп атат. Билгиниң Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Андан кийин эмне деди? Вастагфир ли замбик. Андан кийин күнөөлөрүңө кечирим сура деп амал кылууга буйруп атат. Эң биринчи илимге буйруп. Ошон үчүн Имам Бухари рахимахулла айткан: "Бабул илми кабла ал-кавли вал амал". Өзүнүн Сахих Бухари китебинде 19-бөлүмдө ушундай тема коюп ачкан. Илим алуу дейт, бул сүйлөөдөн дагы, амал кылуудан дагы мурда турат деген да. Илим ушунчалык зарыл нерсе. Азыркы күндө ушунчалык фитналар, мындайча айтканда, азгырыктар ушунчалык көбөйгөн да. Бул азгырыктар азыр эле эмес, илгертен да азгырык көп болгон. Адамдар эмне дүйнөдө жарышып калган. Мындайча айтканда, азыр илим алып отурсаң, илим талап кылып, убактыңды ошого ажыратып, бөлүп отурган болсоң, башкалар көрүп эмне дейт? Башка эмне кыларга иши жокпу? Же жалкоо иш кылгысы келбей ушинтип жүрөт деген ар кандай сөздөр менен азгырыктар болот да. Илим алган адам сөзсүз түрдө убактысын бөлүш керек, убактысын тартиптеш керек. Күнүнө аз болсо дагы, көп нерсе эмес, аз болсо дагы угуп уланып туруш керек. Жашооңда, мындайча айтканда, күнүмдүк жашооңда, программаңда илим талап кылуу болуш керек да. Аз нерсе болсо дагы. Күнүнө 2 бет Кур'ан окуй аласыңбы? 4 бет окуй аласыңбы? 1 пара окуй аласыңбы? Күнүнө окуй ала турган деңгээлде Кур'ан окууну бөлүш керек. Мен күнүнө ушунчалык Кур'ан окуйм. Мисалы үчүн 5 бетти акырын окуган адам көп болсо бир 10 мүнөттө окуйт да, 10 мүнөт же болбосо 15-20 мүнөттө. Бир 24 саатта Алла Тааланын китеби үчүн 15 мүнөт, 20 мүнөт бөлө албайбызбы? 24 саат убактыбыз өтүп атат. Аллах Таала ушунчалык мүмкүнчүлүктөр берип атат. Ошо Аллах үчүн, Аллахтын китеби үчүн 15 мүнөт бөлө албасак, бул херман, мындайча айтканда, жакшылыктан кур калгандык да. Жакшылыктан кур калгандык. Аллах Тааланын китеби үчүн бул көп эмес, 15-20 мүнөт, көп эмес. Күнүнө, мисалы үчүн, мен күнүнө жок дегенде 5 бет Кур'ан окуйм деп, жөн эле тилава. Анын ичинде канчалаган сооптор бар. Пайгамбарыбыз айткандай, ар бир тамгасында 10дон сооп. Жана анын ыхласына жараша эмне 700 эсеге чейин, андан дагы көбүрөөк эсеге чейин көбөйтүп берет дейт. Ошон үчүн күнүнө бир аз болсо да Кур'ан окушубуз керек. Өзүбүзгө ушундай программа коюшубуз керек. Андан кийин илимден угам дедик. Мисалы үчүн, акыйдадан
4 эреже, 3 негиз дагы сабактар, жазылган сабактар бар да. Мен күнүнө 10 мүнөттөр лекция угам, ошону конспекция кылып жазам. Күнүнө угам деп, ошо аз болсо дагы калтырбай. Аны негизи адам баласы өзүн тартиптеген болсо, убактысын тартиптеген болсо, оңой нерсе. Бирок улантыш керек да ошол нерсени. Bir күн кылып туруп, bir күн 2 саат окуп туруп, bir жума таштап кое турган болсоң, 2 жума таштап кое турган болсоң, ал пайда ала албайсың анда. Кандай кылсаң пайда аласың? Аз болсо дагы күндө уланып турса, 10 мүнөт болсо дагы күндө уланып турса, ошол нерсе пайдалуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ахаббул а'мали илаллахи адвамуху ва ин кал." Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдар эмне? Ал аз болсо дагы ар дайым уланып турган дейт. Ошон үчүн күнүгө программа коюшубуз керек. Илим талап кылганга жашообуздан аз болсо дагы убакыт бөлүшүбүз керек күнүмдүк жашообузданчы. Кайдагы сөздөргө, сүйлөшүп отурганга, TikTokко, Instagramга, Facebookка дагы эмнеге ошончо убакыт табабыз да. Жөн эле жатып көрүп отуруп да 1 саат, 2 саат өтүп кетет. Болор болбос нерселер да мындай өзүбүз баягы Аллах Таала Куранда айткандай: "Балил инсану аля нафсихи басира." Ар бир адам өзүнүн нафсыны жакшы билет дейт да. Эмне кылып атканын жакшы билет, кандай жүргөнүн, ичинде эмне болуп атканын жакшы билет. Ар бирибиз билебиз. Кантип убактыбызды текке кетирип атканыбызды бардыгыбыз билебиз, бардыгыбыз мойнубузга алабыз ошол нерсени. Элестет, жөн эле жатабыз, 24 саат убактыбыз өтүп кетип атат, илим үчүн 10 мүнөт күнүнө бөлө албай жатабыз. 10 мүнөт. Бул деген хирман, мындайча айтканда кур калгандык, жакшылыктан кур калгандык да. Ошон үчүн аз болсо дагы убакыт бөлүшүбүз керек. Күнүнө 10 мүнөт болсо дагы, 15 мүнөт болсо дагы. Азыр эми ушунчалык илимдин жолу жеңилдеген илим алуунун. Бирок канчалык жеңилдеген сайын адамдар ошончалык алыстап атат да. Илгеркилерги кыйын болгон. Биздегидей китептер жазылуу, электрондук китеп жок. Азыркыдай кааласаң голосовой, кааласаң видео сабак, кааласаң эмне? Китеп телефонуңда бар, жогуңда бар, интернеттен табасың. Ошондой болсо дагы талап кылбайбыз, жалкообуз. Ушу жатсак өзү келип кирип калса да биздин башыбызга, ошондой эмеге келип калганбыз да азырчы. Жөн эле жата беришибиз керек. Илим өзү келип бизге кирип калыш керек. Илгеркилер кандай болгон? Илгеркилер элестет, бир хадисти угуш үчүн сапар кылышкан, айлап. Жабир ибн Абдилла деген сахаба Мединадан Иракка чейин 1 ай атайын төө сатып алып, 1 ай эмне кылат? Сапар кылат. Сапар кылып Абдуллах ибн Унайс деген сахаба келип, эшигин такылдатат. Такылдатканда кызматчысы чыгат. Чыкканда айтат: "Чакыр мен Жабир ибн Абдилла деп, ушундай келди" деп, ушундай сахаба келди дегенде, жанагы сүйүнүп чыгат дагы сахабанын келгенине. Кучакташып көрүшүп жүр үйгө дейт да. Үйгө кем алыстан келди, 1 айлык жолдон келип атат. Үйгө жүр дегенде айтат: "Мен бул жерге конок болуш үчүн келген жокмун" дейт. "Мен" дейт, "сенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис уккан экениңди, мен билбеген бир хадисти уккан экенсиң. Ошону билдим дагы, ошону уктум дагы, ошол хадис үчүн келдим. Мен өлүп калганга чейин же сен өлүп калганга чейин ошол хадисти билип амал кылып калайын деп ошого келдим" дейт. "Ошол хадисти айт" дейт. Анан ошол жерде хадисти айтып берет. Элестет, эшигинде туруп. Алар илимди канчалык барктаган, илимди канчалык кадырына жетишкен. Эмне себептен ушунчалык баркташкан алар? Анткени алар билишкен. Балким ошол хадисти билип, мен ошол хадиске амал кылсам, балки Аллах Таала менден ошол амалым үчүн ыраазы болуп, мен ошол нерсе менен тозоктон кутулуп бешикке кирип кетермин деген үмүт болгон аларда. Алар бизге окшоп жөн эле информация катары, маалымат катары бир нерсени билип алып, кызыгып жүрүш үчүн эмес. Ошол нерсени амал кылып, ошол нерсеге амал кылсам Аллах Таала менден ыраазы болот. Мен ошол нерсе менен Аллахтын тозогунан кутулармын. Ошол нерсе менен бешикке кирип калармын деген үмүт болгон. Элестет, айлап, жылдап, азыркыдай китептер, жазылган китептер болгон эмес. Алар ар бир уккан нерсесин жазышып, жатташып, ошентип окушкан да. Азыр эмне? Телефонуңду 2-3 тамга жазып туруп бассаң, алдыңдан чыгат. Лекция даяр чыгат. 3 негиз уккуң келеби? Даяр чыгат. 4 эреже уккуң келеби? Чыгат. Дагы башка сабак уккуң келеби? Жазып эле түшүп атат. Кийин угам, угуп коям, жазылган бар угуп коем деп жүрө беребиз. Өлгөнгө чейин илим албай, эмне жахил бойдон өлөбүз ошентип. Бул деген негизи өтө коркунучтуу. Кечиктирбеш керек, илим алууну кечиктирбеш керек. Качанга чейин жүрө беребиз? Азыр эмне? Алымдар айтышат, эң көп ушу илим талап кылуучуларды
жалкоо болуп аткан нерсе эмне бул? Ал куввал кариба деп коет да, мондай илим алуу жеңил. Муну табып алам, издесем табып алам. Могу лекцияда бар, бул жерде жазылган, бул жерде фаланчы устаз айткан, ошону издесем табып алам, билип алам деп, эмне бул каналда сабактар жазылган деп ушинтип жүрө беришет. Бирок издебейт, окубайт, укпайт. Иншалла угуп алам деп жүрө берет да, караса бир күнү эле жахил бойдон өлгөн болот. Илим албай, илимсиз жахил бойдон өлгөн болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул илимди кайдыгер карашыбыз керек. Убактыбызды бөлүшүбүз керек бул нерсеге, мээнет кылышыбыз керек. Аз нерсе болсо да жазышыбыз керек. Илимде эмне? Так билген, аз болсо дагы так билген нерсе бааланат. Ошону туура так билген нерсе. Али радыйаллаху анху айткандай, кыймату кулли имриин ма юхсинуху. Ар бир адамдын кадыры баркы, бирдекени мыкты аткара билгендигинде дейт. Эмнени билесиң? Мен могу хадисти билем. Бул хадис Бухариде келген, бул хадис Муслимде келген. Бул хадистин мааниси мындай, паланчы ал мындай деген деп бир хадисти айтып берсең, ошол илим болот. Жөн эле, баягы хадис бар эле го, мындай хадис кандай эле, каякта эле, кайсы эмеде уктум эле деп жүрсөң, ал илим эмес да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн илим деген эмне болот? Бул илим деген ошол билсең, ошол нерсени так билсең, так айта алсаң, бул жөнүндө, тавхид жөнүндө айтып берчи десе, тавхид жөнүндө мындай бир аят айтып берсең дагы, бир хадис айтып берсең дагы, ошону так билип айтып бере алсаң, ошол илим болот. Тавхид зарыл экен. Тавхид негиздүү, ширк коркунучтуу дейбиз. Бирок тавхид жөнүндө бир далил айтып берчи кана. Тавхид ошончолук зарыл экен. Куранда кана келгенби тавхид жөнүндө? Пайгамбарыбыз тавхид жөнүндө айтканбы десе, айткан, устаздар айткан десең, ал илим эмес да. Ал илим эмес. Ошон үчүн илим эмне? Аз болсо дагы так билишибиз керек. Эми илим алганда адам мисалы үчүн робот эмес да, мисалы үчүн программа күнүгө 7де баштап, күн сайын 7де мынчага чейин илим алам десең, андай ала албайсың. Себеби бир күн бир жумушуң чыгып калат, бир күн да ооруп каласың, бир күн мындай болуп калат, уктап каласың, ар кандай нерсе болот да. Ошон үчүн эмне? Илимди робот болуп туруп саат мынчадан чейин илим алам, мынчадан мынчага чейин мындай кылам деп программа түзсөң, ал тажрыйба түрүндөгү эми устаздардын айткан немелерден айтып атам. Ал нерсе менен ишке ашырыш кыйын. Себеби ал күн сайын бирдей жүрө албайсың да. Ошон үчүн туура программа коюш кандай болот илимге? Мен күнүнө тавхидтен 10 мүнөт лекция угам. Ал 10 мүнөттө кайсы убакытта болсо дагы калтырбай угам. Күнүнө фиктан мынча үйрөнөм. Же мисалы үчүн күнүнө лекция угам, 10 мүнөт же 15 мүнөт же жарым саат. Лекция угам. Күнүнө 5 бет Куран окуйм. Күнүнө бир хадис жаттайм деген калтырбайм ошону. Бирок ал нерсени чектүү ченемди көп койбош керек. Эң аз деңгээлде коюш керек, ошону кыла ала турган деңгээлде коюш керек. Ошол нерсени күнүгө калтырбашың керек. Ошол кечкирүүн жатканга чейин, эртеден турганга чейин, жатканга чейин аралыкта кайсы убакытта болсо да ошону аткармайынча, ошол ишиңди бүтүрмөйүнчө жатпай тургандай болушуң керек. Ошондо жылыш болот илимде. Ошондой кыла турган болсоң, эгерде күнүнө коюп туруп, күнүнө бир хадис окуйм, же болбосо 10 мүнөт лекция угуп, ошону конспекция кылып кайталайм дедиңби, ошол нерсени кылмайынча күнүң бүтпөсө, ошондо жылыш болот да. Азыр мисалы үчүн дүйнөлүк иштерибизди, башка иштерибизди баарын ошондой кылып коебуз. Бүгүн эртең мындай жумуштарым бар, мындай кылышым керек, тияка барышым керек, могу иштеримди бүтүрүшүм керек дейбиз да. Ошол нерселерди колубуздан келишинче чуркап, аракет кылып бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ошол сыяктуу эле илимди дагы эмне андан да зарылыраак. Ошондой коюшубуз керек. 10 мүнөт, 15 мүнөт илим угам, лекция угам. 5 барак Куран окуйм. Бир хадис окуйм деп туруп, ошо эң аз деңгээлде аткара ала турган деңгээлинде коюп, ошону эч качан калтырбай жүрө турган болсоң, ошондо илимде жылыш болот иншалла. Жылыш болот сөзсүз түрдө. Ошентип коюп туруп, бул тажрыйба кылып көргүлө. Ошондой кылып туруп 10 күн же 1 ай кылып көргүлө. 10 күн өзүңөр чыдап кылып көрсөңөр, 10 күндөн кийин көрөсүңөр натыйжасын. Аны аз деп көрбөш керек. Аз 10 мүнөт болсо да, машинада баратасың, 10 мүнөт угуп, бул эмеде 10 мүнөттүн ичинде эмнелерди үйрөндүм, ошону кайталап жазып, кайталап могу маселелерди билдим. Бул мындай келген экен деп туруп жазып, билип, ошондой кылып угуп көрсөңөр, 10 күндө же болбосо 1 айдан кийин
өзүңөрдү ошол абалыңарды салыштырып көрсөңөр, анда результатты көрөсүңөр да. Ушундай иншалла пайдалуу, берекелүү болот да. Калбаш керек. Калбаш керек. Анан илим алганда иншалла эң негизги нерсе бул ыхласчылык болуш керек. Ыхласчылык эмне? Бул эң биринчи ошо өзүбүздүн нафсыбыздан жахилдикти көтөрөйүн, илимсиздикти көтөрөйүн, Аллах Таалага илимдин негизинде ибадат кылайын деп. Илим менен бирөө менен талашып, бир жерде кыйын болуп сүйлөп же башка нерсе үчүн эмес. Илим менен мен адамдардан жогору болуп жүрөйүн деген максатта эмес. Ошол Аллах Таалага туура ибадат кылайын. Илимдин негизинде ибадат кылайын. Ошол нерсени бала чакама, үй бүлөмө, туугандарыма үйрөтөйүн, колуман келсе жалпы элдерге үйрөтөйүн деген ниет болсо, иншалла Аллах Таала береке берет. Аз болсо дагы береке берет. Аалымдар айткан илим бул деген көп эмеде эмес дейт да. Көп маселе билгендикте эмес. Ошол нерсеге аз болсо дагы амал кылуу максатында ыхлас боло турган болсо, ошол нерседе береке берет дейт. Бул аалымдардын арасында тажрыйба түрүндө деле болгон нерселер да. Мисалы үчүн кээ бир аалымдар өткөн көп маселелерди билет, көп нерселерди билет. Башка аалымдарга караганда күчтүү, любой китепте каякта эмне келген. Бирок эми кандайдыр бир себептер менен же амал жок, же ыхласы жок, же башка эме болгон себептен Аллах Таала алардын даражасын көтөргөн эмес. Кээ бир аалымдар бар, аз эле нерсе билет, бирок ошол нерсеге амал кылат. Ушундай ыхластуу болгон үчүн Аллах Таала береке берип коет. Мындай элдин арасында ушундай иман деген деңгээлге, чоң деңгээлдерге көтөрүлгөн да. Ошон үчүн аз нерсе үйрөнсөк дагы ыхлас менен Аллах Тааладан береке сурап, Аллах Тааладан жардам сурап, Аллах Тааладан ийгилик сурап, илим алууга сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Бул иншалла ошо кыскача илим жөнүндө